радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар программасы. Сиздер менен жаңылыктарды мен Аскар Баймуратов тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача. Баткенде 10 гектарга жакын эгин талаасыны сел каптады. Чернобыль апатынан 36 жылдыгы белгиленди. Бир жумада жол эрежесин 19 миңден ашуун адам бузду. Эми ушул жаңылыктарды кененирээк айтып беребиз. Баткен облусунда катуу жааган жаандан улам бала бакчаны, турак үйлөрдү жана 10 гектарга жакын эгин талаасын сел каптады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, Кызылкай шаарында мөөндөр аралаш жааган жаандан улам Жусупалиев көчөсүндөгү балдар бакчасынын жана бир турак үйдүн короосуна суу толуп, 6 куткаруучу тартылды. Материалдык чыгым жана жабыр тарткандар болгон жок деп айтылат маалыматта. Ал эми Баткен районунун Таян айылында сел кетүүчү сайдан сел жүрүп, 1 чакырымга жакын ички чарбалык жолдордун айрым бөлүктөрү 10 гектарга жакын эгин талааларын сел суусу баскан. Болжол менен 1 чакырым арык кум шагылгатылган. Жеринде аймактык жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан талктоо иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Баткен шаарында Чернобыль апатынын 36 жылдыгы белгиленип, иш-чарага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган мекеме ишканаларынын жетекчилери, Чернобыль апатынын катышуучулары, каза болгондордун үй бүлөлөрү жана шаар тургундары катышты. Авариянын кесепеттеринен жоюуга Баткен облусунун жалпысынан 146 жаран катышкан. Анын ичинен бүгүнкү күндө Чернобыль апатынын 93 катышуучусу арабызда. Ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Чернобыль АЭСиндеги трагедиялуу окуяны кайгыруу менен эскерип, каза болгон жарандардын элеси түбөлүккө сакталып, Чернобыль апатынын катышуучулары ар тараптан колдоого алынаарын белгиледи. Иш-чаранын соңунда Чернобыль апатында курман болгондорго багышталып Куран окулду. Белгилей кетсек, Украинадагы Чернобыль атом станциясында авария 1986 жылдын 26 апрелинде болгон. Бул жарылуунун кесепетинен реактивдүү зат аба менен постсоветтик кошуна өлкөнүн аймагына жана Европанын бир бөлүгүн булгаган. Ал 100 миңдеген адамдарды жабыркатып, миңдеген куткаруучуларды дартка чалдыгып, майып кылышкан. Бир жумада жол эрежесин 19 миңден ашуун адам бузду. Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол кырсыктарын жана жол эрежелерин одону бузуулардын алдын алуу максатында республиканын аймагында рейдтик иш-чаралар өтүп жатканын белгиледи. Анын алкагында акыркы аптада өлкөдө 19.277 жол эрежесин бузуу аныкталды. Бул багытта адистер айдоочуларга кайрылды. Кайрылууда өзүңүзгө өтө ишенүү, жол эрежелерин билбөө жана башкаларга көңүл бурбай коюу көп учурда кайгылуу кесепеттерге алып келерин унутпаңыз. Бардык жол кыймылынын катышуучуларына жол кыймылынын эрежелерин, талаптарын билүүгө, аткарууга милдеттүү деп айтылат кайрылууда. Жаңылыктар ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.